Assalamu алейкум туғандар, қандайсыздар? Бүгін 20 апрель, Бишкек шаарынын түндүк тарабы Теңдик конушунда турам. Туғандар, ушул жерден бир сатылуучу үй бар экен. Азыр сиздерге ошол жөнүндө маалымат берейин деген. Биринчи эле болуп келүү жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жер Объезднойдун жээгинде турам, туғандар. Сиздер бул жака келүү үчүн сатылуучу үйгө карай Дордой тараптан келсеңиздер, эгер келип жатып, оң тарапта 3-7 жана сол тарапта Теңдик магазиндерин көрө аласыздар. Роснефтин жанында. Ошол жерден 100 метрдей эле батышты карай бассаңыздар, мына бул үйдү көрө аласыздар тугандар. Сол тарапты карап келсеңиздер, мына бул үйдү көрө аласыздар. Бул үй тугандар. Ушул үй бүгүнкү чыгарыштагы сатылуучу үй. Бир аз өтүп кетсеңиздер, бул жакта мини футбольный полияны көрө аласыздар. Ал жака өтпөйсүздөр. Ушул үйгө түз түшүп бара бересиздер. Бул үйгө келүү үчүн негизинен сиздер бул жерден түшсөңүздөр болот. Азыркы учурда бирок машина бул жерден түшө албайт. Машина менен келүү үчүн эт мясо деп жазылып турган баннер көрүнөт экен. Бул жактан көрүнбөйт окшойт. Ошол жерде Теңдик магазини бар. Ошол жак менен айланып, арты жагы менен келсеңиздер болот. Азыр видео жүрүшүндө андай эле түшүндүрө кетем. Анан бул Объездной менен Дордойго, Бишкек шаарынын башка бурчтарына көптөгөн маршруткалар өтөт. Алардын бир экөөсүн айта кетейин. 193, 218, 257 жана башка көптөгөн маршруткалар өтөт. Калгандары эстеде эле калбай калды. Мен азыр бул жактан мындай адам жүргөн жол менен эле кирейин. Сиздер машина менен болсоңуздар, ал жактан Теңдик магазинин жаны менен айланып келиңиздер. Мынакей тугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Бул мына сатылуучу үйдүн көчө тараптан көрүнүшү көрүп турганыңыздардай тегеренте блок менен тосулган. Анан жана машина менен келсеңиздер болот деген жер бул жактагы көчө болуп калат. Мына бул жак менен сиздер машина менен келсеңиздер болот. Бул жактан аралык бир 500 метрдей болуп калат Теңдик магазиниге чейин. Андан ары короосуна кирели. Жердин аянты 5 соток тугандар. Суу, свет бар экен. Канализация септикке куюлат. Мына бул короосунун көрүнүшү көрүп турганыңыздардай. Ал жакта мал сарай бар экен. Мал бакканга ыңгайлуу экен бул жактагыларына. Үйеси деле өзү мал багат окшойт менин оюмча. Андан ары бул жакта кандайдыр жер жемшекенге жер. Анан үй жөнүндө айтсак, узун турасы, азыркы учурда үйдүн узун турасы 15ке 4,5, а фундаменти 20га 4,5 болуп куюлган. Ал жакта дагы бир 2 бөлмөгө ылайык жер калып калыптыр, толук бүтпөй. Бул жакта 15ке 4,5 болгон жери бүткөн. Стенасы бышпаган кирпич. Анан тышкы тараптан утеплять этилиптир. Фундаменти 1 метрдей бийиктикте куюлган. Чыгыш тарабында навес, навестин ичи склад катары колдонулат окшойт азыркы учурда. Андан ары тышкы тараптан утеплять этилген айттым аны, и тышкы тарабы декоративный штукатурка экен. Дагы түзөт маалыматтарын бере берели. Анан бул жакта квартира куруу үчүн фундамент да коюлуптур тугандар. Мен оюмча бир 2 квартирант үчүн расчет алынган окшойт. Мына фундамент коюлган. Аны деле сиздер улантырып бүтүрүп койсоңуздар болот. Документтер боюнча кызыл китеп бар экен. Анан бул жакта мал сарай. Окей. Блок менен бүтүрүлгөн мал сарай. Андан ары ал жагында навес. Навестин үстү жагы, мал сарайдын үстү жагы полный эле сенебал экен. Канча чөп батат, аны үйөөсү мага айткан жок. Негизинен келгенде өзүңүздөр көрүп байкасаңыздар болот, мынакей. Андан үйдүн ышыктарында туалет. Мына ушундай маалыматтар тугандар. Ички тарабын көргөзөйүн десем, азыркы учурда үй ээсинин кичинекей балдары бар экен. Аларга ыңгайсыздык жараткым келген жок, ошого байланыштуу ички тарабын тартып алгам жок. Инстаграмга жүктөп коюм сүрөттөрүнү, базар жок деп Инстаграмдан издесеңиздер, ошол жакта сүрөттөрүнү көрө аласыздар. Анда эмес эмне маалыматы калды тугандар? Мен бардык эле маалыматтарды бердим окшойт. Бул үйдүн баасыны $30,000 деп атышат. Сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номерин экранга калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр тугандар. Дагы бир жолу эскерте кетейин негизги маалыматтарды. Жердин аянты 5 соток, документтер боюнча кызыл китеп бар. Мектеп Калды Сордого, же болбосо Красный Строитель деген конушта жакын жерде. Мектеп 1,5 км аралыкта жайгашкан мектеп бар. Объезднойдун жээгинде биринчи үй болуп калат. Баасы $30,000, сүйлөшүүлөр болот. Ээсинин номери экранда болот тугандар. Достор менен бөлүшүп, группалар менен бөлүшсөңүздөр мага, үй ээсине, анан кимдир бирөө ушул сыяктуу издеп жүргөн болсо, ошол адамга сиздер чоң жардам берген болосуздар. Звонок кылып сүйлөшүп көрсөңүздөр, сүйлөшүүлөр болот. Баасы $30,000.